Ушул ысыкта автобустардын ичинде кайнаган эл да. Азыр мына бирек сунушубуз бар, бул жакта айдоочу менен сүйлөшөлү. Күн ысыкта кантип атасыздар? Жакшы эле азыр. Жакшы элеби? Жайында кайнаган учурда кандай болуп атат? Кондер барбы жок сиздерде? Жок, бизде мына бул неме иштейт. Бирөө сорот, бирөө үйлөйт. Үйлөйт. Анан бирөө мына водитель жатат. Водитель өзүндө. Ушундай бул жакта жок ичинде? Башка өзүңүзгө эле. Жок, мына бар алар. Тияк сорот тиягында. Вентиляция эле. Сорот бирөө үйлөйт да. Эме кондер жок негизи ичинде. Бир сунушта сиздерге. Сиз кандай үйлөйсүз? Моларда бар, издүүсүлөрдө бар, анан троллейбустарда бар. Бир сунушта сиздин оюңуз кандай? Нол терезелер турбайбы? Ушуларга жок дегенде кондер болбосо дагы мындай тонировка чатап берсе кандай болот? Тонировка чатап койсо жакшы эле. Мындай Күндөн сактайбы? күндөн сактайт. Күндөн сактайт, Сактайт. Колдойсуз? Ооба, колдойм. Мен ойлойм да ушу мэриягачы ушул автобусту алганда бир аз акчадан кызганбай же кондер коюп берип койсо болмок. Же болбосо азыр эми кондер койбоду, жок дегенде ушуларды бир тонировка менен чаптап берип койсо, бир аз да болсо мына элге бир аз жеңилирээк болмок. Ысыкта бир көлөкөдө кетишмекпи деген ой. Эми сиздер буга кандай ойлойсуздар? Комментарий жазып коюңуз.